Коомчулукта терс бир пикир бар го, ишкерлер келип өзүнүн кызыкчылыгын коргоп, жогорку кеңеште жүрүшөт депчи. Ошого кандай көз караштасыз? Политикага бизнесиң менен келсең, ошол бизнесиңе тескеринче көбүрөөк көңүл бурулуп, көз араткандар көбөйүп, анан ишмердүүлүгүңдү наоборот тоскоол болгондон башка политиканын бизнеске жардам берет деген пайдасын көргөн жок. Бар андайлар. Бирок бул деген бизнес мамлекеттик структуралар менен, мамлекеттик бюджет менен тиешелүү болгондордуку. Ал жерде сөз жок. Мамлекеттик бюджет менен тыкыз бизнеси байланышкандардын ошондойлорго айтса болот. Бизнесине кургоп анан чогуу деп. Бирок мен жогорку кеңешке барганга чейин дагы мамлекет менен бир дагы аласа бересе болуп, бир дагы тиги тендерге катышып же болбосо мамлекеттин бюджетинен бир тиын алып бизнес кылып көргөн эмеспиз. Өзүбүздүн маңдай терибиз менен бир сомду эки кылып көндүргөн балдарданбыз. Мен тескеринче айтат элем, наоборот. Ошол бизнесте жүргөн адамдар канча көп саясатта жүрсө, таза бизнесте жүргөн адамдар экономикасын алдыга жылдырыштын чоң генераторлору болот да. Анткени бизнести жөнөкөй адам кыла албайт. 100 сомду 200 сом жөнөкөй адам кылышы өтө кыйын. Анан ошол структураны баштап, чоңойтуп, көбөйтүп, даярдап, астыңда миңдеген киши иштеп, бюджетке 500 миллиондогон сомдорду төлөп жүргөн адам саясатка келген күнү ошону мамлекеттин кызыкчылыгында колдонгонго дагы көз жетип, мамлекетти дагы ошол принциптер менен алдыга жылдырганга тажрыйбасы жетет деп эсептейм да. Кыргызстанда ошого көнүп калганбыз да. Мамлекеттин бюджетине байланыштуу тиешеси бар бизнесмендер келет дагы, албетте ошону коргош үчүн барат деген ой пайда болот. Бирок таза бизнесмендер көп да бизде. Бизде Кыргызстандын экономикасын кармап турган, алдыга жылдырып аткан только бизнесмендер.